анан отпечатки пальцев колдун ээстери өчүрүлүп калышы мүмкүн. Ошондой Талас облустук ички иштер башкармалыгынын жаш тергөөчүлөрүнө кесиптик күжүрмөндүгүн жогорулатуу максатында атайын окутуу өткөрүлдү. Анда окуя орун алган жерге туура иликтөө жүргүзүү, жабырлануучуларга биринчи жардам көрсөтүү боюнча маалыматтар берилип, практика жүзүндө көрсөтүлдү. Картондон жасалган ошол дышащий упаковка болуш керек, мындай айтканда. Бузулбай тургандай. Же болбосо эгерде возможность жок болсо, объектине кошуп алганга, ошол жерден смыв жасалат. Ошол окуя болгон жерде кароо, жол транспорт кырсыгы болгон жерде кароо, ошондой эле ошол окуя болгон жерде жабыркаган адамдарга алгачкы медициналык жардам көрсөтүү боюнча атайын сабактар уюштурулуп, бүгүн атайын бул сабакка медицина чөйрөсүндөгү, автотехникалык экспертиза чөйрөсүндөгү кызматкерлер чакырылып бүгүн уюштуруп өткөрүлөт. Анткени бул багытта жаңы келген тергөөчүлөрдү бул максаты өзү жаңы келген тергөөчүлөрдү үйрөтүү болуп эсептелгендиктен бүгүнкү күндө өткөзүлүп жатат. Окутуу эки багытта өткөрүлдү. Алсак соңку мезгилде жол кырсыктарын көбөйгөндүгүнө байланыштуу аларды алдын алуу жана жабыркагандарга медициналык жардам көрсөтүү. Мындай окутуу машыгуулар жыл сайын атайын мерчемделген убакытта өткөрүлүп турат. Ар бир кызматкерге окуя болгон жерге чыкканда туура иш алып баруу, кылмыштын бетин ачууга жана кылмыштуу тергөө учурунда ар тараптуу толук иштөөгө өбөлгө болот. Жаш тергөөчүлөргө мындай семинар тренингдер план боюнча жылына 4-5 жол өткөрүлөт. Ал эми күжүрмөн даярдык боюнча ар жума сайын 2 күндө 2 сааттан убакыт бөлүнүп, ал жерге ар түрдүү практикада колдонуп аткан ошондой эле мыйзамдардын негизинде сабактар өткөрүлөт. Эми жаш тергөөчүлөргө, жаш кызматкерлерге чынын алганда бул үйрөтүп тийиштүү тажрыйбага жеткирүү үчүн аябай көптөгөн убакыт талап кылынат. Өз түрдө көкүрөгүн обнажение кылып аласыңар дагы, анан кийин палецти бияка каратасыңар сөзсүз түрдө. Анан кийин биринин үстүнө бирин койгондон кийин мындай надавление кыласыңар. Кырсыкка учураганда биринчи жардам өз убагында көрсөтүлсө, адам өмүрүн сактап калууга өбөлгө болот. Эң биринчи алгачкы жардамды чакыргандан башталат да. Чакырган адам кандай грамотно обстановканы түшүндүрүп берсе, ошого жараша жардам өзүн дайындап алып келет да, ошондой жакшы тез жардам бере алат. Мындай окутуулардын өткөрүлүшү коомдук коопсуздукту камсыздаган ички иштер башкармалыгынын кызматкерлеринин ишине болгон жоопкерчилигин арттырып, иш тажрыйбасын жогорулатат. Рыскелди Музратбек уулу, Чыңгыз Бокошев, Талаш шаары.